таза, жакшы, жагымдуу, жарашыктуу, мусулмандарга ылайык, мусулмандар кие турган жакшынакай кийим кийип чыгыш. Таза болуш керек, сөзсүз эле жаңы болуш шарт эмес. Жаңы болсо дагы түзүк, болбосо таза болуш керек. Анан мусулмандар кие турган дегени гайри дин же болбосо дини башкалардын кийимин туурап кийбестен, азыр биз азыркы учурда, азыркы заманда дүйнөнүн ар тараптагы улуттар менен дайыма катташта болуп же барып келип каттап атканда ушул нерсеге дагы көңүл бурушубуз керек. Мусулмандарга жана өзүбүздүн улуттук кыргызга илгертен таандык болгон, авратты жаба турган, шариатка ылайык болгон кийимдерди кийиш. Пайгамбар алейхиссалам айткан, ким кайсы коомду туураса, ким кайсы башка бир мисалы гайри диндерди же болбосо дагы бир мусулмандарга каршы болгон бир коомдорду туураса, алардан болот деген Пайгамбар алейхиссаламдын хадиси бар. Анан кийин мусулмандарга ылайык болбогон, Европанын кийимдеринен же болбосо жарым жылаңач болгон нерселерди алып келе турган кийимдерди кийбеш керек деген сөз. Анан кийин акыркысы 6-чы сүннөтү ошол айт намаздан алдын фитр садаканы берип калуу. Пайгамбар алейхиссалам айтат, айт намаздан алдын берилген фитр садака болуп эсептелет. Ал эми айт намаздан кийин берилген садака, ал кадимки катардагы садакалардан бир садака болуп эсептелет деп айтат. Фитр садаканы эмне үчүн беребиз? Ибн Аббас разияллаху анху айтат, кола айтты, фарада Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллам, Алланын элчиси Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллам эмне закат аль-фитр фараза, фитр зекетін парз кылды. Эмнеге? Тухратан лисаими, орозо кармоочунун тазаланышы үчүн. Эмнеден тазаланышы үчүн? Минал лагви ва рафаси, маанисиз сөздөрдөн бир ай бою орозодо билип билбей кетирген маанисиз сөздөрдү сүйлөгөндүгүнөн, адепсиз сөздөрдү сүйлөгөндүгүнөн, жана дагы минар рафаси жана адепсиз амалдарды жасаган болуп калган болсо, ошондой билип билбей кетирген бир ката бир иштерди жасап калган болсо, ошолордон тазаланышы үчүн, жана дагы пайдасы ва ту'матал лил масакин, кедейлерге, жетим жесирлерге тамак болушу үчүн, орозо кармаган адамдын беймани сүйлөгөн сөздөрүнөн тазаланышы үчүн, беймани жасаган адепсиз иштеринен тазаланышы үчүн, экинчи пайдасы жетим жесирлерге, кедей кембагалдарга тамак болушу үчүн Пайгамбар Мухаммед алейхиссалам фитр садакасын берүүнү биздин мазхабта важип кылды деп атат. Кимде ким ал фитр садаканы намаздан алдын ада кылган болсо, берген болсо, анда демек ал фитр садака. Кимде ким намаздан кийин берген болсо, ал катардагы садакалардын бири деп айтты. Ушул негизги 6 сүннөт. Ага кошумча биздин Ханафи алымдарынын кошумча дагы 4 сүннөтү кошуп айтып атат. 7-чи сүннөтү 2 айт кечелери Пайгамбар алейхиссаламдын хадисиндегидей кимде ким эртең айт деген, эртең орозо айт деген, же болбосо кимде ким эртең курбан айт деген кечесинде ибадат менен өткөргөн болсо, ибадаттын кандай түрү болбосун, зикир тартып, Куран окуп өткөн жумада айттык, жүрөктөр өлгөн күнү анын жүрөгү өлбөйт деген Пайгамбар алейхиссалам хадиси бар экен. Ошону алымдар айтып атат, 7-сүннөтү эртең айт деген күнү дагы даярдана турган. Бул
түнү ибадат менен өткөрүү. Мындайча айтканда, айт күнүн ибадат менен тосуу деген маанини билдирет. 8-чи болсо, Пайгамбар алейхиссаламдын дагы бир сүннөтүн Али ибн Аби Талиб, Али разияллаху анху айтат: "Мин сүннати пайгамбарыбыздын сүннөттөрүнөн болот. Айт окула турган мечитке машиян жөө басып баруу" деген Али разияллаху анхунун сөзүн дагы алып айтат экен. 8-чи сүннөтү мечитке жөө басып келген дагы сүннөт, ага дагы сооп алат экен. Андан кийин 9-чусу биздин алымдардын кошкону. Ошол айт күнү акылына, үй бүлөсүнө жана аялына, үй бүлөсү дегенде ата-энеси, балдары, кыздары, өзүнө караштууларга, өзүнүн карамагындагыларга, аялдарына кеңчилик кылуу. Кеңчилик деген кенен марттик кылуу. Өзгөчө башка күндөгү адаттардан сырткары өзгөчө көңүл буруу, өзгөчө эркиндик берүү, же өзгөчө майрамдык тартуулоо, аларга бир шириндиктерди алып берүү. Ошол айтта аларга өзүнчө бир майрамдык маанай тартуулоо. Ушул 9-чу сүннөткө амал кылып, урматтуу жамаат, быйыл биз шаардык деңгээлде айт майрамын майрамдоону колго алдык буюрса. Акыркы 3-4 күндөн бери аракеттерден улам бардык жамааттарга айтып отуруп, 20 курактагылар, 20 поколениядагылар акча каражатын жыйнап, ошонун программасын айтайын. Азыр буюрса айт намазын окуйбуз. Айт намазы 7:35-те окуйбуз биз. Республика боюнча 7:30-да окулат. Жалал Абад эле 7:30-да. Биз бир аз жаңылышып калбайлы, 5 мүнөт кечирээк окуганыбыз бизге дурус, билесиңер. Анан ошол намаз окуп бүткөндөн кийин сыртта жалаң жаш балдарга белек даярдалган. Ошол белек берилет. Намаздан чыгып барайт, бардык жаш балдарга буюрса белек берилет, бардыгына бирден белек берилет. Ал белектин ашканын буюрса саат пешимден кийин биздин борборлук башкаруу, мындайча айтканда мэрия имаратынын алдында майрам уланат. Пешимден кийин деп атабыз, анткени намазга тоскоолдук кылбасын. Кээ биркилер биз дагы деле баягы адаттардан чыга албай атабыз. Кээ биркилер майрамда адамдардын баардыгы катышуусун каалап атабыз. Адамдар намаздан кийин айттыктарды кыдырып кетет, Куран окуткандарды кыдырып кетет. Анан биздин жасаган майрамыбыз кээ биркилер гана катышып, кээ биркилер катышпай калбаш үчүн баардыгы бошогондо, намазынан дагы бошогондо пешинден кийин мэриянын алдында майрам уланат буюрса. Жерде жаш балдар үчүн, мектеп жашар балдарына күрөш оюндары болот. Анан жамааттык оюндар бар, аркан тартыш, эстафета, андан кийин балбандар үчүн таш көтөрүш, ушул сыяктуу оюндар бар. Бардыгы мындайча айтканда приздери менен бардыгы буюрса жакшынакай уюштурулуп атат. Ушул 9-чу сүннөткө буюрса быйылдан баштап амал кылып баштады. Анан 10-чу сүннөтү ошол үйдөн мечитке келгенге чейин, мечиттен айт намазын окуп кайра барганга чейин аралыкта бардыгына сүйүнүч көз караш менен кароо. Мусулман пайгамбар алейхиссалам айтат: башка бир адамга кубаныч, сүйүнүч менен көз караш карап салам айтуу, бул дагы садаканын бир түрү дейт да. Өзүңүз көңүлүңүз чөгүп турса дагы, ичиңизде кандай маселеңиз болуп турса дагы, адамга мындайча айтканда күлүү менен, сүйүнүч менен учурашсаңыз, ага бир жылуу маанай тартуулайт экенсиз да. Бул ушул кылганыңыз үчүн дагы сиз сооп ээ болот экенсиз, садака болот экен. Ошону айтып атат. 10-чу сүннөтү көрүнгөн ар бир мусулманга курсанчылык тартуулоо. Намаздын тартибин айталы дагы.
Namaz bir yılda bir gelүүчү namaz başka namazlardan ayırmalanıp turат. Ayet namazı antkeni aşıkça takbirleri menen. Aşıkça takbirlerinde dagı kol götөрүүsü menen. Niyet kılabız. Niyet kıldım. 2 reket orozda ayet namazın okugany, yüzümdü kıblaga burdum. Uyudum uşul imamga, kalыс Allah Taala üçün. Anan imamga erçip, imam Allahu Ekber de kulağın götürüp kolun götürüp kulağın jumşağın tizgende imam menen koşo birinci takbirde aytıp kolubuzdu baylayız kindiktin astına. Kolubuzdu baylagandan keyin bardığımız içimizden Bismillah'ni jana sana duasını okuyuz ha. Subhanakallahumma ve bihamdika ve tabarakasmuka ve taala jadduka ve la ilahe gayruk degen sana duasını okuyuz. Anan kalganın imamga yükteyüz. İmam sanodan keyin kolun boşotup imam menen koşak. İmam kolun boşotup Allahu Ekber de kolun kulaktın jumşaklarına götürüp birinci takbirde aytat. Kolun düşürgönde kolların kayra baylabайт. Jamaаттагы imamды tuurайт. Anan keyin kolun iki janına koyup biraz turup 3 жолу tasbih aytkanча деп айтат да. Kayra ikinci takbirde aytat. Ушундай тартипте 3-чү takbirde aytıp anan keyin kol baylayт. Kol baylagandan keyin içinden auzu menen bismillah'ni aytıp turup Fatiha'nı jar okuyt. Zam sürönü dagı jar okuyt. Anan ruku sajda kayra ikinci reketke kıyamga turat. İkinci reketke kıyamga turganda içinden bismillah'ni aytıp imam Fatiha'nı jar okuyt. Zam sürönü jar okuyt. Zam sürönü jar okugandan keyin birinci rekettegidey koldorum boşotup, koldorum götörүү menen kulaktın jumşaklarına tiygizip, ortalarında kolun baylabastan 3 жолу takbir aytat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Anan Allahu Akbar de 3-cü takbirde aytkandan keyin 4-cü takbirde Allahu Akbar dep rukuga barap, sajda, anan keyin ka'da, andan keyin salam berip namaz бүтөт. Namaz bütkөндөн keyin anan imam ayet namazının hutbasını okuğanga minbarga çıkıp anan namazı jыйынтыктайт. Ayet namazı menen cuma namazının ayırmaçılığı, cuma namazda hutba şart. Hutbasız namaz durus emes. Oşol sebepten 2 reket cuma namazını okuyun. Al эми ayet namazda bolso hutba şart emes болгондугунун себебинен 2 reket namazды okup бүткөндөн keyin anan imam hutbaсын çıkıp okup namazды жыйынтыктайт. Урматтуу жамаат, эми биздин меймандарыбыз бар. Биздин шаарыбыздын жетекчиси, анан биздин эл өкүлдөрүнүн төрагасы Болотбек ака келген. Болотбек ака чыгып берсеңиз, бир жамаатты айты менен куттуктап берсеңиз, буйрса. Жол берип койгула жамаат, жол берип койгула. Биздин төрагага жол берип койгула. Микрофон жок. Урматтуу кесиптештер, абалдарыңыздар, алыс жактан келген меймандар, барларыңызга бүгүнкү Орус айт байрамы чаадык кеңешин атынан куттуктайм. Кармаган орозубуз кылган ибадаттарыбыз баарыбызга кабыл болсун. Ким эмне тилек максат кылса, тилек максаттардын баары кабыл болсун. Үй-бүлөлөргө тынчтык, аманчылык болсун, мамлекетибизде тынчтык, аманчылык болсун. Эмдиги жылда орозу кармоолордун баарыбызга насип кылган болсун. Анан ушул орта пайдаланып дамла айбөтү 3-4 күндөн бери бир жашы самааттарды башташып, дамла өз башында туруп, буга жигиттерибиз жардамдашып, шаардык деңгээлде айт майрамды оюнтуруп иштерди уюштуруп 3-4 күндөн бери ушул форумда көрүп аябай кубанычы болуп атат. Ушул майрамда Илайым эмдиги жылдын артын жылы мамлекеттик деңгээлде уюштурулат.
ушул ар бир санын кошкон жигиттерибизге ыраазычылык берген тыйындары эсилеп билдирилерин айтайбыз. Шаарыбызда тынччылык, аманчылык болсун, баардыгы майрамга Рахмат чоң. Болот ака сарсанап алып, кечинде дагы тактап алайын деп дамла айт намаз канчада болот деп баардыгын тактап сурап, ушул элибизди куттуктоо үчүн кечеден бери эле сарсанап болуп атат да. Рахмат ака, Алла разы болсун. Ишиңизге Алла таала ийгилик берсин. Жамаат, шаарыбыздын жетекчиси мэр келе албай калган окшойт. Себеби кече атаман жооп сурайын деп аткан эле. Мүмкүн ошол себептерден улам. Убактыбыз жакындап калды. Дагы бир нерсени айтып коеюн. Бизде шаарыбызда 10 квартал болгон болсо, 10 кварталдын бири биздин Көлмө квартал, совхоз кварталыбыз. Көлмө кварталында акыркы жылдары ушул айт майрамын майрамдоо адатталып калды да буюрса. Дамлалар баягы үйлөргө айттыкка барбай, айтык кылгандар бир табак ашын, этин мечитке алып чыгып бардыгына, мисалы 5-6 болсо деле бардыгына бир мечитте эле аксакалдар Куран окуп башында. Ошентип эле мечиттен тарап кетип, Көлмөнүн мечитиненчи. Андан кийин болсо ошол Көлмө квартал өзүнүн элине кой союп, аш кылып, анан аялдарга дагы өзүнчө бир кичине бир майрамды кылып, жаштарга дагы ошо 4-мектептин эмесинде стадионунда, кээде залында ушундай оюн зоокторду кылып, адатталып калды дагы, анан курак болуп жылда өтүп келатат да. Анан алар дагы ошол майрамына жылда чакырат, бир да чакырып атат. Азыр буйрса намаздан кийин ошолордун майрамына катышып келебиз дагы. Бир чети элдин бардыгы ошол биздин уюштуруп аткан мэриянын алдындагы майрамга катышышы үчүн баягы паталарын бүтүрүп алып барсын дедик. Экинчи чети ошол Көлмө кварталыбыздагы бөлүнүп өзүнчө шаардык майрамга катышпай калбасын. Алар ошол майрамдарын бүтүрүп алып, алар дагы шаардын майрамына чыксын деп ошонун себебинен балдар менен кеңешип, майрамды пешим намаздан кийин, намазга да тоскоолдук кылбасын деп, пешим намаздан кийин баштайлы деп чечтик буйруса. Урматтуу жамаат, мына 29 мүнөт өттүр. Намаздын тартибин дагы бир айтып коеюн, анткени бул маанилүү. Намазда билесиңер 12 парз бар. 6 сыртында, 6 ичинде. Ошол 6 ичиндеги парздарды көңүл бурсаңыз, рүкүсү парз, саждасы парз, кыямы парз, кырааты парз, анан кийин салам, акыркы оң жака сол жака бергени кадасы парз, саламы парз. Ошол менен эгер ошолордун бирөөсү аткарылбай калса, намаз толук болбойт да, намаз башынан окуш керек болот. Ошол сыңар эле айт намазда дагы ошол өзүнүн ашыкча такбирлери менен башка намаздардан өзгөчөлөнүп, анын үстүнө бир жылда бир келгендиктен 2 рекетте биринчи Фатихадан мурун 3 жолу такбир айтылат колду көтөрүп, экинчи рекетте болсо зам сүрө бүткөндөн кийин адамдар кээде Аллаху акбар деп имам айтса колун көтөрүп алат, ошон үчүн адашпаш үчүн дагы бир кайталап анан намазыбызды баштайбыз буюрса. Биринчи ниет кылабыз. Ниет кылдым. 2 рекет ороза айт намазын окумакка же окуганы, жүзүмдү кыблага бурдум, ыктыда кылдым же уюдум ушул имамга, калыс Алла Таала үчүн Аллаху акбар деп имам менен кошо, имам Аллаху акбар дегенде имам менен кошо колубуздун алаканы кыблага, баш бармагыбыз болсо кулагыбыздын жумшагына. Мына Аллаху акбар деп туруп колубузду байлайбыз. Кол байлаганда киндиктин астына, эмне үчүн киндиктин астына деген сөздү кошуп атабыз? Анткени биз кылымдардан бери Ханафи мазхабын тутунабыз. Ханафи мазхабында намазда колду киндиктин астына байлайт, көкүрөккө байлабайт, же аялдарга окшоп мынтип турбайт,
же болбосо Малики Маскабына окшоп колун байлабай койбойт. Ушуну сөзсүз эске алгыла. Колду байлаганда мына бармагыңыз менен чыпалаңызды, билегиңизди кысасыздагы мына үчөөсү мындай турат. Оң колуңузду сол колуңуздун үстүнө, киндиктин астына турат. Колуңузду байлагандан кийин бардыгыбыз ичибизден бисмиллахны айтып, сана дуасын окуйбуз. Субханакаллахумма ва бихамдика ва табаракасмука ва таала жаддука ва ла илаха гайрук деп бардыгыбыз ичибизден айткандан кийин калганын имамга жүктөйбүз жана имамды туурайбыз жана ээрчийбиз. Имам сана дуасын окуп бүткөндөн кийин колун бошотуп, Аллаху акбар деп биринчи кол көтөргөндөй такбир айтат. Колун кулактын жумшагына тийгизип, жамааттагы имам менен кошо ичинен Аллаху акбарды айтып туруп, кулак кагат. Кайра колду түшүргөндө, колду алдыга койбойбуз же аркага койбойбуз, эки жанында гана турат. 3 тасбих айткан аралыкта, мындайча айтканда субханалла, субханалла, субханалла дегенге чейин өтө шашпайт да, мындай бат-бат кылбайт. Анан экинчи Аллаху акбар деп кулактын жумшагына тийгизип, кайра колубузду бошотобуз. Андан кийин 3-чү Аллаху акбар деп туруп 3-чү такбирди айткандан кийин анан кайра колубузду байлап киндиктин астына турабыз. Имам ичинен аузу бисмиллахны айтып туруп Фатиха сүрөсүн окуйт. Фатиха сүрөсүнөн кийин жар окуйт, Фатиха сүрөсүнөн кийин Зам сүрө окуйт. Зам сүрө окугандан кийин анан Аллаху акбар деп имам менен кошо руку, сажда, анан кыям болуп экинчи рекетке турабыз. Экинчи рекетке турганда имам ичинен бисмиллахны айтып туруп анан Фатиханы жар, Зам сүрөнү айтат. Андан кийин Аллаху акбар деп колун көтөрүп кулак кагат. Рукуга кетип калбаңыздар экинчи рекетте. Кулак кагып, колдун ортосунда кулак каккандан кийин экинчи кулакка чейин кулакты бош, колдорду бош коет, эки жанына коет. Ошентип 3 жолу Аллаху акбарды айтабыз. 3 жолу Аллаху акбар деп кулакты какканыбыздан кийин анан 4-чү Аллаху акбарда рукуга барабыз. Руку, сажда, анан салам, намаз жыйынтыкталат. Анан биз чыгып минбарда хутбаны айтабыз дагы, ошо менен намазды жыйынтыктайбыз иншалла.
فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الأسماء حديث الغافية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تمنى وكفر فيؤذنه الله العذاب الأكبر إنا إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام. تبارك ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اغفر لنا وارحمنا واهدنا ووفقنا وارزقنا. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم برحمتك يا الحمد لله الذي فتح أبواب الإيمان تسليما لدخول شهر وأمر عباده بالإيمان تسليما لدخول شهر رمضان. كل ليلة عند الاستجفار ألف رغبة من النيران فقولوا وفتح رمضان. لا إله إلا الله يبلغنا إلى أعلى الدرجات مع القائمين. مرحبا توفيرا شهر رمضان. ونشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي هو شفيع المذنبين فيه صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه عليهم الرضوان. ولو أن شهركم عظيم أنزل فيه القرآن وهو شهر يفتح فيه أبواب ويغلق فيه أبواب النيران. أول سورة وأوسطه مغفرة صلى الله تعالى عليه الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. وقد جاءكم بالعون والعافية
الأيام والأزمان والأحلام والأحوال من عظات ما اتخذتم فيه شهر أهواء النفس وارتكاب المعاصي والضلال عالم والشهادة الكبير المتعال اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الشفيع المسلمين في يوم الحشر والسؤال صلى الله تعالى عليه وعلى وأصحابه أجمعين. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. وأقول قول هذا أستغفر الله الغفار لي ولكم ولجماعة المسلمين الخاشعين أجمعين واحفظنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. وتحليلنا وتحشينا وتضرعنا اللهم كن تقديرنا وتقبل تمامنا واتبع دعاءنا واغفر احيانا وارحم موتانا يا مولانا. اللهم احفظنا يا قياد من جميع البلايا والامراض. اللهم تقبل منا هذه الصلاه. Oldu. Sektör biraz sektirdim. Ait mübarek olsun. Da interview almak için. Oldu. Mübarek olsun. بالصالحين وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ولا usul okuyanla mazlarımızı kabul edin. Şimdi getirdiğim hataları gençlikleri olsun toluktan kabul edin. Allah canlı elimizden dürtüğümüzden canlı Müslümanlardan hangisinde bizi kuzağı elinden bağlı. Hatım Kur'anlardı, anın içinde bu beşer iftarlardı, meclislerden çıkan adamlar iftar kılmıştı, kançalanan adamlar fitir tabakalarını, kançalanan adamlar zikirlerinde yapmıştı. Meydanın bana ahırkı, Ramazan'ın ahırkı Ceytuk'ta bayramına dettarlı çağrılgan bayramı üstünüzde geçitten başlayıp spor gününleri başlandı. Bugün Ceytuk'ta turgan günde bulundurat. Meydanın өзің білесің, өзің барлығынан дуаларын, барлығынан сақтаған соғылтығы үшін қаражаттарын, барлығынан қылған қайырымдылық істерін, анын ішінде біздің Бишкек шаарында жашап жүрген Сузак биримдигинин дагы жардамы келип Кызыл шаарындагы 30 муктаж үй бүлөгө алып келип 27 март күнү алып тапшырды. Анын эртеси өткөн андан бурунку жума күнү жамааттан чыгылган акчага райондук деңгээлде хатириятта кайрымдуулук иш-чара болуп, анын ичинде Кызылдагы 5 муктаж үй бүлөгө алып келип аны таркатты. Кудай таалам ким кандай амал кылбасын ушул айда Кудай таалам толуктап кабыл кыл. Дуа кылып дамла айт күнү деп табыштагандар бар. Анын ичинде Кочкарака бала чакам бар эле, сапарда кыздарым бар эле. Дуа кылып дамла да азыр айтты. Кудай таалам баардык кимдин кандай муктаждыктары болгон болсо, Кудай таалам баардыгын дуаларын кабыл кыл. Сапарда жүргөн баардык ага эне эже карындаштарыбыздын да сапарларын байсалдуу бол.
Kuday Tağlam kim qanday işler bilen alik bolup жүрген bolsa işlerine iyilik, tapkanlarına bereke ver. Kuday Tağlam özüne şuurlar olsun, bardıq uşul жазды bizge nasip kılıp yegin eksek düşümdülüktü ver. Kuday Tağlam bardığımızdan tapkanlarımızga bereke ver. Türlerimizde aksakallarımız, gemimiz, barlık Yaşlarımız ынтымақта қызматта тәйірғылып, өлкөнүн ичинде биздин дагы шаарыбыз өнүккөн, бир жакшырган, бир таза шаарлардан ынтымак жашоочулары, ынтымак пейилдери жакшы шаарлардан болушту Кудай Таалам насип кыл. Дуаларыбызды кабыл кыл. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar bi rahmatika ya arhamar اللهم ارحمنا بالقرآن نورا يقود ورسما اللهم ذكرنا من كل نسينا وعلمنا Birlikte. Ha? Кезек менен bayramдык белектерин алып атат жаш балдар. Tamam. Taşava. Niye böyle oldu? Bir sağ olalım da. Açmayısın beni ortasın. Hayır, kolan var mı kolan? Bir saat nereye kaldın?
Taciklerden tutak koydum. Tacik aralar. Bir taraf